Айдана ийинине ийинин жүлөп, ай нурундай бети тымылжып, бул дүйнөдө ал гана бактылуу болчу. Бул дүйнөдө ал гана Арсен Саманчин эмес. Арсен Саманчин үчүн ал гана бактылуу болчу. Ал көз кыйыгы менен аны карап, бул дүйнөдө чын эле бактылуу да, чын эле сулуу да бир гана Айдана болчу. Ооба, бул дүйнөгө аял болуп жаралган соң, сулуу да, бактылуу да болбой койгондор, күйөөсү күндө месин жеп, күйөөсү күндө күйгүзүп тургандар, жаратканды алдагандар, алар өз сулуулугун, өз бактысын табуусу керек. Алардын талайы маңдайында ыйлап турат. Айдана болсо табиятынан сулуу да, бою да, дене түзүлүшү да, айтор сымбаты сыртына чыккан, карлыгач канат кашына жарашкан, карагаттай көзү мыймылжып, ар дайыма жылдыздай жанып турчу. Баарынан да Арсенге анын кою, далысынан ылдый төгүлгөн чачы жакчу. Канча жолу жыттап, канча жолу сылабады. Көздөрү күлүп, жүзүнө кызгылтый нур толкуй калчу. Ал эми өнүчү, айта көрбөй. Таң атар алдындагы кулак кескен жым-жырттыкка чыккан жылаажын добуш. Жалгыз гана Айданага, ооба, жалгыз гана дүйнөдө, жалгыз гана Айданага ушундай үн бергени үчүн Кудайга рахмат айтуу керек. Туура Айдана, туура деп койчу. А бирок мен сага түшүнөм. Өзүмдү күнөөлөйм. Негедир өзүмчө кемсинем. Неге антеримди да билбейм. Балким сен, ооба, сен. Бирде тигинде, бирде мында. Бирде мында коюлчу диск катары пайдаланылып, акча тапкычтардын, шуулундардын, шоумендердин колуна түшүп кеттиң да. А мен болсо айта албайм. Жалдырак деп жалдыратып, жолго таштап кеттиң го. Мунун баарын ыңгайы келгенде кийин айтам. Бир малда эле түлкү мени көздөй атырып белатат. Кандай керемет көз ирмем. Түлкү апа кардын үстүндө жан аябай качып жүрөт. Кандай гана ажайып сулуулук. Чоктой жанган кызыл көздөрү, быйтыйган кулактары, булактаган куйругу, узун денеси, көздөрүндөгү күйгөн от менен туура эле кармалтап мени көздөй келатты. Эмнеси болсо да, кандайраак кылсам да, мен аны төткендерди аралата билбешим керек. Акыры баяттан бери мен ошон үчүн ушул жерде турам да. Койчу, мен болсо ушул көз ирмемди керемет сулуулукка азгырылып, ушул көрүнүшкө сугартып, ага тойбой карап турдум. Түлкү менден кооптонуп тургандай эч нерсе жок экенин дароо байкап да калган окшойт. Аны жанынан жакындан көрөйүн деп аттан ыргып түштүм. Дал ошол учурда ал ойт берди да, көз ирмемге келбей, 2-3 кадам жанган булактап өтүп, качанда бери көрүп турган төө тикенди аралап тыс койду. Анан заматта көздөн кайын болду. Тайгандар аны кармай албай калгандарын эч ачышып, төө тикендерге даай албай, аргасы зоолуп оңшуп турушту. Ошол тапта жезден да атын чаап келип, энтиккен демин баса албай, "Түлкү кана?" деди мага таң калыштуу. "Түлкүбү? Тиги төө тикендердин арасына кирип кетпедиби?" Мен араңын чыгардым. "А сен мени бу жерге неге тургуздум эле? Так ошонун жолуна койбодуң беле? Дагы ушул бокмунун окуйт имеш. Шаарда пальтосу бар имеш. Бир түлкүнү кармай албайт, макул. Сен ушундай макулуңду түлкү да билди да. Сен айыган иттер 10 чакырымдай кубалашты. Үзүр гана, мен кимге ишенгем? Далдай гана аңко, жол көзүмө көрүнбөй. Ушу сен адам болмок белең. Өзүңө пайдаң тийбейт, өзгөлөрдү койчу анан." Ушинтип жездем оозуна эмне сөз келсе ошол сөздөр менен сөгүп, болушунча жемелип жатты. Акыры айтпаган жеме сөз да калбагандай эле болду. Анан атына минип, иттерди чакырып, ары карай бастырып кетти. Турмушум кургурдун курулганын карасам. Коркунучтуу, кемеңгердик жана өз ара байланышта курулуптур. Башы, аягы, уланысы бар. Эгер балдар болбосо, эдигей, ыймандай сырым, мага жашоонун кереги жок эле. Жандан кечип коет болчумун. Жашап эмне кылам? Бирок балдарым мага милдет. Балдар мени зордоп кармап турат. Амандыгың да, уланганы да ушул турбайбы? Армандуу, азаптуу болсо да улануу.
Мен азыр ойго отуруп корком. Кийин бир кезде балдар атасынын өлгөнүн угарынан эмес, укпаганда кайда кетмек эле. Коркконум андан ары эмне болду? Атасынын тагдыры балдарына гана өмүр бою айык кыз жарат болуп калды да. Окууга өтүшөбү, ишке киришеби, эл көзүнө көрүнөбү? Качан болбосун бул фамилияны алып жүргөндөрдүн жолу бөгөлө берет. Ушуну ойлогондо тагдыр биздин жолубузга өтө алгыс бөгөт койгонбу деп акылым айран. Абуталип экөөбүз бул тууралуу сүйлөшчү эмеспиз. Мен аны аячумун, ал мени аячу. Анын көзү барында балдары тең курбуларынан кем болбой чоңоюрунан шек саначу эмесмин. Капалакка чогуп кетүүдөн бизди ушул үмүт сактап жүргөн. Эми билбей калдым. Мен балдарга ата болуп бере албайм. Анткени Абуталип деген Абуталип болчу. Ал баарына жетишмек. Ал өзгөрүп, кубулуп, балдарынын жан дилине сиңип кетчүдөй жашап жүргөн. Ошентейин деген балдарынан ажыратып салганды көтөрө албай, ал өлүп берди. Бала кыска, бирок катуу чыңырып жиберди. Сарай тарапка кир жайганы бараткан Асылгүл Кенжештин кыйкырыгын угуп, бушта айлана чуркап чыкты да, ошо замат көтөрүп бараткан кирин жерге ыргытып жиберди. Бостонун эшигине аттап-кыттап жетип барды. Карышкыр, баланы алып кетти. Кокуй күн, болгула тез айланайындар. Бостон эмне болуп кеткенин түшүнбөй, дубалдан шапашып монтугун ала коюп, үйдөн атып чыкты. Артынан Гүлүмкан жүгүрдү. Тигине Кенжеш, Кашкырдын жолунда баратат. Кудай-ай деп рең-тереттен кеткен Асылгүл кыйкырып жатты. Бостон Кашкырды өзү да көрдү. Желе жортуп кетип бара жаткан экен. Жабына арта салынган бала өкүрүп, бакырып ыйлап баратат. Токто Акбара, токто дейм. Бостон үнүнүн болушунча кыйкырды. Кашкырдын артынан жүгүрүп жөнөдү. Акбара жүрүшүн тездетти. Бостон тамагы айрылганча бакырып, колунда мылтык да баратты. Ташта Акбара, ташта баланы. Экинчи бөрүгө атууга тийбейин. Таштап кет баламды, Акбара, айланайын Акбара, ташта баланы. Анын бул сөздөрү Кашкыр үчүн түккө турбас эсине келбеди. Кыйкырыкты укканда, арттагы куугунду көргөндө Кашкыр табигый сезимде өз жанын алып качууга шашты. Дагы ылдамдай арыш кирди. Артынан тынбай кыйкырып, Бостон келди. Акбара, ташта баламды, Акбара деген кайра айтат. Бостондой арттараак чыркырап, сактай көр деп Гүлүмкан менен Асылгүл келди. Атпайсың бой деп кыйкырды Гүлүмкан. Бала Кашкырдын жолунда баратса, кантип атат Бостон? Ал оюна келген жок. Кыйкырык, куугун Акбаранын канчатын козду. Анын жырткычтык сезимин, туйгусун баарын үркүрөтүп, ойготуп жиберди. Ал олжону колдон чыгарбоону чечти. Баланы жакасынан бекем тиштеген боюнча арышты кенен таштап, тоо арасын беттеп, улам алыстап уруп баратты. Аттүгүл арттан тарс этип мылтык атылып, ок ырылдап, үстү жагынан өткөндө баланы таштабады. Аталап, апалап бакырып, бала ыйлап баратат. Бостон эми Кашкырды эмне менен токтоторун билбей, дагы бир ирет асманга атты. Акбара бул окко көңүл бурбай, одур-бодур аска таштарды беттеп, ошол тарапка ылдам жетүүнү көздөп, каттуу баратты. Аякка жетсе, исин таптырбай кетиш турган иш. Бостонун буга көзү жетип, заманасы бурулду. Баланы канткенде алып келди. Эмне айла бар? Мындай балеге туш келгидей эмне кылышты булар? Не күнөөсү бар? Ташта баланы, Акбара, таштап кет балабызды. Өпкөсү көп киркиреди ал. Үнүн жалынгандай чыкты.